Assalamu alaikum, урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен амансыздарбы? Кимде ким Ош шаарынын четинен жер үй издеп жаткан болсо, анда көктөн издегениңиздер жерден табылды, болгондо дагы тез кабардан. Жалпы кыргызстандыктар амансыздарбы? Бүгүн биз сиздерге Ош шаарынын четинен Фуркат айылынан сатыла турган өзгөчө стилдеги палтарашка типте салынган 6 бөлмөлүү үйдү жана бир кухнясы жана 2 бөлмөлүү временкасы орун алган. Жалпы жер аянты 5 сотик. Мына ушул бак тарактары бар. Анан сарайы, банясы, ажатканасы орун алган, урматтуу достор. Суу светтери келген, даяр кирип эле жашай турган шартта, болгону сырткы фасадтарын гана жасаш керек, урматтуулар. Бул үйдүн баасы, урматтуулар, канча десеңиздер, айтайын, тыңдап туруңуздар. $79.000 бааланды. Бир аз эле кеми болот, сүйлөшүү жолдору каралат. Варианттар жок, накталай акчага сатылат. Андыктан сиздерге келүү даректерин сиздерге көрсөтөйүн. Ошол биз көрсөткөн дарек менен келип сүйлөшө бересиздер. Мен азыр Фуркаттагы өзгөн тарапка бара жаткандагы негизги трассанын боюнда турамын. Тетиги жерде мына Фуркат айланпасындагы желбиреп турган желекти дагы көрдүңүздөр. Эгерде сиздер шаар тараптан келген болсоңуздар, К бурулушун көздөй бир аз солго буруласыздар өзгөн тарапка. Жолдун сол тарабын карап келсеңиздер, айтылуу Баяс көчөсү же Документальный Пазылов Мухаммед атындагы көчөнү жолуктурасыздар. Белгилүү көчө. Ушул көчөдөн чыкпастан түз бара бересиздер. Оң тараптагы көчөнү эсептеп барганда 5-көчө, негизи жазуу түрүндө эсептесеңиздер 3-көчө деп жазылып турат. Ошол көчөгө оң тарапка бурулуп киребиз. Анан сиздер өзгөн же болсо Кара суу тараптан келген болсоңуздар, ушул Баяс көчөсүнөн түз кирип бара бересиздер эми. Ошол жактан толук ысык маалыматтарды жерден беребиз. Фуркат айланпасын көрдүңүздөрбү? Желбиреген желегибизди дагы көрдүңүздөр. Ушул Фуркат айланпасына жакын эле жерде жайгашкан. Тактап айтканда Пазылов Мухаммед көчөсү жазуу түрүндө 3-көчө, чындап эсептеп келгенде 5-көчө. Асфальт жолдон бери буруласыздар. 100 метрден кийин жолдун оң тарабында айланасы пескоблоктор менен тосулган үй бүткөндөн кийин мына кирпич заборлуу, күрөң түстүү мына ушул дарбазаны ачып кирип келе бересиздер. Кана бисмилла, сиздерге толук маалыматтарды ушул жерден берүүнү уланталы. Караңыздар, бул үй толук бышкан кирпичтен салынган. Жүрүңүздөр, сиздерге ушул чоң үйдү тартып көрсөтөлү. Калган бир аз ремонттор бар, аны өзүңүздөр табитиңиздерге жараша жасай бересиздер. Мына мисалы тепкичтерин дегендей, сырткы фасадтарын. Бул үй өзгөчөлөнүп салынган. Кана бисмилла. Брон эшик аркылуу кирип келгенде бул жагы холл. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. 2 терезеси орун алган, сары түстүү обойлор чапташтырылган. Дубалдын түсүнө потолок дагы мына сары түстө орун алган, урматтуу достор. Андан сиздер түз кирип келесиздер дагы. Дал ушул эшикти ачып кирсеңиздер, бул жагы чакан зал, конок бөлмөсү. Бул жакта эми бир аз жарыктык жетишсиз болуп атат, ошентсе дагы аракет кылалы. Асты болсо пол экен, полдун астында дагы буйруса баягындай кухня же болсо кышында кыштай турган, жазында жаздай турган бир бөлмө орун алган. Аны дагы видеонун жүрүшүндө көрсөтөбүз. Обойлонгон, потолоктор жасалгаланган. Жүрүңүздөр, андан чыгып бул бөлмөгө баш бага турган болсок, чакан детский комната же ата-эне уруктоочу бөлмө десек дагы жаңылышпайбыз. Гипсокартондун негизинде ар кандай формаларга келтирилип, потолок өтө сонун жакшы жасалгаланган. Обойлор чапташтырылган. 3 көздүү жол тарапты караган пластик терезелери. Эми бул жагына кирип баралы дагы. Бул бөлмөгө кире турган болсок, бул деле ошол зал же болбосо ата-энелер уктоочу бөлмө кылып алсаңыздар болот, ардактуулар. Жактыбы? Болжол менен узун туурасын эсептесек 6,5-7 чыгып калат. Туурасы болсо 3 метр. Потолоктор жасалгаланган, обойлор чапташтырылган. Азыр эми бул жерде үйдүн ээсинин өзүнүн жүктөрү бар экен, көрпө төшөктөрү. Баасы $79.000 бааланды, салыштырмалуу жакшы. Мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыздар. Азыр эми көрүп атасыздар, Фуркаттын өзүнөн курук жерди $30-35.000 тапсаңыздар болот. Үйлөр болсо салыштырмалуу кымбат дегендей. Бул жагында бактырак кокон гиластары бар, кайың бар экен, алмасы бар, өрүгү бар, андан башка дагы жүзүмдөрү бар экен. Андагы
Видеонун жүрүшүндө көрсөтөбүз. Суу чыгат. Бул жакта болсо бир бөлмө орун алган. Азыр ключ болуп турат. Кире албайбыз. Бул жагындагы бөлмөлөр менен тааныштыралы. Бул жер ошол ашканасы, мына кире бериш жери, раковинасы, стиральный машинасы, газ плиталары орун алган. Бул жагында болсо дагы бир чоң бөлмө. Кышында кыштай турган, жазында жаздай турган бөлмөдө ушуну айттым эле баягы. Так, жанатан бери айткан ошол бөлмө. Эми, урматтуулар, бул жерде 2 бөлмөлүү временкасы орун алган. Жүрүңүздөр. Узун коридор. Бул жагы панорамный терезелер. Мына ушул 3 көздүү терезеден 1, 2, 3, 4. Жалпы 12 көздүү терезе орун алып тур пластиктен. Бул жер ошо кире бериш жери, кийим кечеңиздерди, бут кийимдерди ушул жерден коюп, жеңилдеп үйгө кирип бара бересиздер. Бул жактагы чоң бөлмөнү ача турган болсок, зал, конок бөлмөсү десек дагы жаңылышпайбыз, же уктоочу бөлмө. МДФ каражаттары менен потолоктор жасалгаланган, обойлор чапташтырылган, асты жыгачтан пол. Бул жерде 2 үйдү жылытуучу кыш печкеси орун алган, урматтуу достор. Андан кийинки экинчи бөлмөнү ачып кире турган болсок, бул жагы дагы дал ошондой бөлмө экен. Бул жагында эле ошол зал же уктоочу бөлмө кылып пайдалансаңыздар болот. Табитиңиздерге жараша. Печкенин экинчи тарабы бул жактагы кызыл түстүү болуп обойлонгон, гипсокартон менен ар кандай формаларга келтирилип, потолоктун өзүнүн обойлору чапташтырылган, люстранын орду каралган. Бул жактан 3 көздүү бир терезе бар экен. Бул жердеги эмериктер кайсынысы кетет, кайсынысы калат, аны үйдүн ээси менен сүйлөшүп аласыздар. Бааңыздар, пикириңиздер туура келсе, анда калат же кетет. Жакшы. Временкасы дагы даяр кирип жашай турган, үйү дагы даяр кирип жашай турган экен. Сатып алгандан кийин бир аз эле косметикалык ремонттон өткөрүп, чоң той өткөрсөңүздөр дагы болот. Эми бул жагындагы кошумча курулуштар менен тааныштыралы. Бул жерден дагы суу чыгат экен. Бул жакта өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул жуунуучу бөлмө мына. Асты кафелденген. Душ туалеттин орду ушул жакта каралыптыр. Мына Аристон жуунуучу бөлмө, бул жакта болсо ажаткана орун алган, достор. Жакшы. Суу кампасы дагы бар экен. Андан сырткары үй чочок, навестин асты. Өзүңүздөр көрүп тургандай, үй чочоктун ордун ушул жактан толтурсаңыздар, кылсаңыздар болот. Жүзүм дагы жакшы алып тур быйыл. $79,000 кеми бар, сүйлөшөсүздөр. Мен анда бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Жыйынтыктап жатып, мечит, мектеп, бала бакчаларга жакын экендигин, шаарга жакын экендигин жана Күргөбойдон бери бир 5-600 метрдей түшүп келесиздер. Чоң трассага дагы 300-400 метр жүрөсүздөр. Кыскасын айтканда, баардык тарапка ыңгайлуу. Мына тепкичтин астын болсо, кладовка кылып алсаңыздар болот. Кошуналардын акысы ташталган, жакшы. Бул жактан дагы жол тараптан дагы кызыл чийинге чийип кеткен эмес, бүт бардыгы мыйзамда көрсөтүлгөн типте салынган. Көчөсүндө, урматтуу достор, көчөсүндө мына ушундай түнкү жарыктандыруулар, интернет кабелдери тартылган, жолдору болсо мына ушундай асфальт, былтыр эле асфальтталган. Ынтымактуу 5 кошкон эл жашайт. Кошуналарыңыздар жакшы. Мен анда бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Документтери так, $79,000 кеми бар. Сүйлөшө бересиздер.